Баркталбаган карылык. Ысыкта жүрөктү сыкпай, токтотчу машинаңды. Пайгамбар жашынан өтүп калган аксакалдын сөзүн эки кылбай, шофер дароо токтоду. Баарыбыз сырт тарапты карадык. Эч ким жашабаган ээн талай экен. Түшүп калып, кайда барат деген ой баарыбыздын башыбызга келдеңдөнөт. Терезесин ачып койсоң болот беле? Токтот, мен артка отурам. Арткы эшикти ачып отурган мырзага буйрук бере сүйлөдү. Түшүп алдыга отур. Ал бала да акыйлашып отурбай дароо түшө калды. Айдоочу унаасынын айнегин колу менен түрткүлөп жатып ачып койду. Кечиресиз, мен байкабай келе бериптирмин. Бузулуп калыптыр. Мына, шамал кире турган кылып ачып койдум. Отуруп алыңыз. Деп айдоочу ордуна отура электе тиги киши да кыйкырды. Мен сага оюнчук белем. Кайра отурбайм. Бол айда тез. Ошону адамсал электе эле карап койсоң болбойбу? Артка отуруп алганы өзүнө да ыңгайсыз жараттыбы, же жанагы өзүнүн орой мамилесине кыжалат болдубу? Үнүн бир аз жумшартып, иним, кечирип кой. Төрмөс кылып койдум. Эч нерсе эмес. Жаш өткөн сайын адам деле жешилип, жукарып калат окшойт. Менин атам кээде чыр болуп кетет. Ал жагдайды түшүнүү менен кабыл алам. Иним, бул пейил жаш кезимден бери эле коштоп келе жатат. Азыр бир аз чегиндим, бирок таштай албай жүрөм. Бул мүнөзүмө атам түтүп да, кейип да жүрүп өтүп кетти. Кийин бейиши болгор байбичем чыдаптыр. Азыр ушул пейилимди көтөргөн эч ким жок. Дагы деле кармап кетет. Ит пейилим. Балдарыңыз көтөрөт да айла жоктон. Жок иним. Алар кандай дейсиң? Шаардын балдары өзүң деле билсең керек. Тайманбай айтча беришет. Эми айылың деле ошондой болуп калыптыр. Баса, шаарда турасыңбы? Ооба, шаарга кеткениме 10 жылдан ашты. Эмесе сага кеңешим айылга үй салып кой. Өз башымдан өткөн үчүн айтып жатам. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Бекер отурганча бекер сөз. Угасыңбы? Айта бериңиз. Сиздей аталардын сөзүн укпай койсом, Кудайга да жакпайт. Кулагым сизде. Телефон кармап отургандарда бир аз оңдонуп, баарыбыз кулак түшүп калдык. Мен өзүм айылда чоңойгон менен окууну бүтүп, шаардык болуп калдым. Окуу жайда мугалиммин. Үй жай күтүп, Кудай мени өтө акылдуу жарга туш кылды. Азыркы пейилимди сабыр менен, акылдуу сөзү менен жеңип, үйдө чыр-чукчу эмес. Бүт иштеп тапканым, кошумча жумушум менен үй салып, оюмдагыдай жашап жүргөн учурда аялым айылга деле үй салып койсок кантет деген ой айтканда дароо буркан-шаркан түшүп кайнап кеткен элем. Сенде мээ деген такыр жок. Айылың кимге керек? Балдарды орус мектептен окутам. Анан чет өлкөдөн улантышат, кайра шаарда иштешет. Айылга барып кой кайтарсаң өзүң кете бер. Биз өсүшүбүз керек. Балдардын келечеги үчүн шаарда гана жашоо керек. Тиги тоок мээң аны ойлоно албайт да, деп 1 саат лекция окугам. Ал курганда, кайттым айтканыман. Бир оюмду айтам деп ачууңду келтирип алганым үчүн үзүр, деп кутулган. Ошондо туура айткан экен. Кудай өмүрүн өтө эле чектеп койгон экен. Жеңең эрте менен жакшы эле жумушуна чыгып кетип, кайтканда кан басымы көтөрүлүп, жыгылган бойдон тирүүлүккө кош айтып кете бериптир. Сөөгүн туугандар менен кеңешип, айылга алып бардык. Жайына коюп келгенден 3 күн өткөн соң иним да, келиним да кабакка түшөт. Анча маани деле бербедим. Коридордо үндөрүн катуу чыгарып эле урушуп жатышат. Эми кете бер десең деле болот. Чарчап да жүдөп да кеттим. Жататышты. Эми өзү өлсө да ушинтип жүрө берет экенбиз да. Тирилтип ала тургансып отура береби? Өзү билип
Кетем дебесе кантип кет демек элем. Ишенген инимдин үнү араң чыгат. Балам кече жолго чыккан. Барып Куран окутканы кафе караштырайын деп кеткен. Эртең менен өзүм деле жолго чыгайын деп жаткам. Келинимди, инимди чакырдым. Жеңерди ээсине тапшырдык. 3 күн өз жеримде, өз атамдын үйүндө отурайын. Тааныштар келип калса, дароо эле кетип калыптыр да дебесин дедим. Байкуш жеңер силерди окуп жүргөнүңөрдө үйгө киргизип, квартирага акча төлөп жүрбөгүлө деп өзү сабакка даярдана турган бөлмөсүн бошотуп берген эле. Экөөң тең сабактан келгениңерче жумуштан келип өзү тамак даярдап койчу. Окууну бүткөнчө 3 жыл эч нерсени кем кылбады. Жеңели кылып иниң кетсин деген жок эле. Келиниң окуп жүрө бербей, үй ишине жардам берсин дебеди эле. Жакшы адам экенин силер эле эмес, мен деле баалай албай калдым окшойт. Ошол мээнетин 3 күндө актап койдуңар. Эми мен өлсөм балам айтам, бир жер таап көмүп кой деп. Дагы 3 күн жүдөтөт деп кыжалат болбогула. Силердин түшүүңөргө 3 жыл былк этпей жүрдү эле. Силер үчүн 3 күн чыдаш кыйын болду. Андай жакшылык нерсе бат унутулат экен. Жаман сөз жүрөктө жашай берет. Адам түркүк эмес, баарыбыз жер үстүндө конокпуз. Көңүлдү этият кылып жүрөлү. Айрыкча өлгөндүн үстүнөн көңгөн кылбайлы. Деп туруп эле сыртка жөнөдүм. Экөөнүн оозуна сөз келбей катып эле калышты. Алгач кетип калат деп ойлошкон жок. Анан түшүнүштү окшойт. Артымдан чуркап чыгышты. Караңгыда кайда барасыз? Иним, караңгыдан коркпойм. Көңүлдүн караңгыланганы жаман экен. Кир, кеңири отура бергиле эме, жүдөтпөйм. Топтолуп турган жигиттердин жанына келип, мени таштап койгула балдарым, жол кириңерди ашыгы менен төлөйм. Кетишим керек, шашылышмын. Десем, мени тааныт экен, дароо макул болду. Эми жөнөсөк, алдыбыздан сигнал берип, бир унаа токтоду. Иним экен. Эшикти ачып чөгөлөй калды. Кечириңиз байке, бир ачууңузду мага бериңиз. Жүрүңүз, өзүм жеткирем. Мен сени менен коштошуп чыкканмын, деп эшикти жаап шофёрго айда деген белги бердим. Эмнеге шашып келе бергенимди балама айтпадым. Кызым деле сурабады. Бир ай өткөндөн кийин баламды чакырып, үйдү саталы деп эми сөз баштаганда эле кагып салды. Үйдү эмнеге сатмак элеңиз? Бул үйгө канча мээнет кетти. Мен таптакыр каршымын. Балам, айылда жер бар. Үйдү сатсак, көп кабаттуу үйлөрдөн 3 квартиралуу үй алабыз. Арткан акчасына айылга үй салып коелу. Көзүм өтүп кетсе, мен ошол үйдөн чыгарасыңар. Бир күндүк өлүм үчүн үй салмак белек. Жок, мен бул үйдөн кете албаймын. Менде эмне болду экен деп коем. Башка себеп болсо деле сатпайбыз. Ушул үй бүткүчө канча зап тарттык. Эми тынчташайлы деп чыгып кетти. Ошол боюнча бул тема жабылган болчу. Баса, мен шаарга тарынып келе бергенден кийин инимдин келинчеги унаа коюп кетип, ооруканада жатып, жакшы боло албай көз өтүп кетти. Барбадым. Жолдо көп жүргөнгө болбойт. Үйдөн эле Куран окутуп коем. Көз өтсө да жүдөтпөйүн дедим. Бирөөнү кечирбеген жаман пейилим бар. Ошондо келиним айткан экен. Ойлобой эле сүйлөп алыптырмын. Жеңемди каба кылып алган окшойм. Күндө түшүмө кирип жатат. Байкемдин алдына бир өтүп коелу, деп. Ага үлгүрбөй калды. Азыр неге капа болдум экен деп өзүмдү күнөөлөп калам. Чынында бала менен атаны тил табыштырган апа болот турбайбы? Үйдө балам экөөбүз улам алыстап бараттык. Айрыкча экинчи жолу үйлөнгөндөн кийин саламдашып гана койгону болбосо сөзүбүз уланбай калды. Ушунча кадырым кеткиче жөн эле жүрбөдүм деп калдым. Досторум, тааныштарым, бирге иштегендер улам бирөөнү таап жатып, көңүлүмө жаккан жашыраак аялга үйлөнүп алдым. Бир окуу жай жатаканасында иштейт экен. Башында аябай эле үйренки болчу. Баке мен ушинтип атап алган. Турмушка чыгайын деген деле оюм жок болчу. Сизди көргөндө өзүм да сөзүмдөн кайтканын билбей калдым.
2 кызым менен квартирада жашап жүрүп, жарым өмүрүм өткөнү калыптыр. Же жакшы күйөө жок, же үйүм жок болуп. Эми күйөө бар, үйүм эле болбой жатат деп кылыктанып сүйлөсө, оюмда эч нерсе жок эле. Жашап жаткан соң үй да сеники да, көчөдө калмак белең дей салыпмын. Жакшы болбодубу? Кыздарым да келип жашай берсинби? Анын эмне урчулугу бар? Үй кеңири, жашай берсин. Эртең алып келебиз. Маанайы беш болуп колунан телефон түшпөй, ар кимге сүйүнчүлүп жатты. Мен кыздардын алып келгенине ушунчалык маашырланып жатат деп ойлоп турмун. Көрсө, башка пландар түзүлүп жаткан экен. Үйлөнүп жатып, башка турмушун сурабаптырмын. Мен 6-чысы болгон экенмин. Кийин уксам. Мектепте окуган 2 кызын үйгө таштап жумушка кетебиз. Мектепте каникул болгон үчүн кечке үйдө жүрүшөт. Жумуштан ары кээде туугандары той кылса, ал жака кетип калчубуз. Бир күнү түн ооп калган убакытта келдик. Балам, келиним уктабай жүрөт. Тынч элеби? Дедим таң калып. Тынч болсо, уктап калмакпыз да, ата. А эмне болду? Балдарың каякта? Неберелериңиз бар экенин унутуп калдыңыз окшойт. Апам тирүү көздө тойго барам деп айтканын уккан эмесмин. Же сиз тый салчу элеңиз? Ал убакта үй салып жатканбыз. Мен деле барбай жүрчү элем. Азыр түйшүк жок, барып келгенге не болбосун? Оюмда салыштырып, ич ачып жаткан турбайбы деп жоотконго себеп издеп баштадым. Балам кайра баштады. Ошол мээнет менен салган үйдү кимге өткөрүп жатасыз? Жок сөз айта бербечи. Үйдү кимге өткөрмөк элем? Тиги кичинекей кыздар кайдан билет? Эгер ошол сөз айтылбаса. Анан эстеп кеттим үй жөнүндөгү сөздү. Бирок мен өткөрүп берем деген эмес болчумун. Көрсө, чырдын башы мындай башталыптыр. Мен үйлөнгөн аялдын 2 кызы келери менен эле мени ата деп алышкан. Ар үйдө жүрө берип, жашоонун ыңгайын таап алышкан тура. Балам келиним жашаган үйдө диван бар болчу. Ошол үйгө кирип чачып, үстүнө секирип, ойноп жатса, келин келип кууп чыгыптыр. Өзүңөрдүн үйүңөрдө жүргөндөй чачыпсыңар. Бул жака киргенге силерге ким уруксаат берди? Чаң буттарың менен баары жокту булгап салышкан тура. Баш айлантпай кеткилечи. Кыздар апасына чалып ыйлакташат. Апасы келинге чалып, ал үй эми биздики. Керек болсо силер чыгасыңар. Жакында өзүм өткөрүп алам. Кыздарыма жаман сөз сүйлөбөгүн. Мен тирүү турганда деген экен. Мен эч нерсе укпаптырмын. Сый көрүп жатканыма корустогон болуп отура берген экенмин. Телефондон айтышып, урушуп, акыры сөздөрү калбай калганда Асия, кийинки үйлөнгөн аялым, менин жаныма кирип, эч нерсе байкатпай отуруп алган тура. Жок дегенде жолдо да айтып койбоптур. Ийиниме башын жооп коюп келе жатса, жүрөгүм жылыганын айтпа. Көрсө, кылгыкты кылып коюп, ишинен кыңылдап ырдап келе жаткан экен. Балам да жумуштан кеч келип, баарын угуп, мени чыдамсыздык менен күтүп жатыптыр. Ата, каяктагы тентимиш аялга үй бере турганыңызды билбептирмин. Үй сатабыз десеңиз деле оюма келбептир. Мен сизди түшүнбөй жатам. Ата, өзгөрдүңүз. Мен үйдү эч кимге бербейм. Убада берген да эмесмин. Эмне эле ойлоп жатасың? А үйдү сатам дегенде себебин сага айтканмын. Айылга да үй салалы деген ойду айттым эле. Бул үйдө жат адам жашабайт. Кудайга шүгүр силер барсыңар. Ошон тентимишке дагы айтып коюңуз. Жашаса жөн жашасын, болбосо. Сөз аягына чыга электе баягы илбиринки аял ажаан аялга айланып кыйкырык салды. Болбосо эмне кылып жибересиң? Керек болсо үй сеники деп атаңар өзү айткан. Же жалганбы? Үй сеники дей элекмин го. Үй берем дегенден кийин гана көңүлүң тынып, кыздарымды алдырганмын. Эмне коркосуз? Айттым эле деп кое бериңиз. Тобо, өз балдарынан коркот. Булар али жаш, иши бар, үйлүү болуп алышат. Үй мага тийбесе, мен эмне жүрөм? Чалгакор болуп. Ушул жерден чечип коюңуз, болбосо дароо кетем. Мен үй сеники дебедим. Болгону өз үйүңдө жашай бер, корунбай дегенмин. Мен силерге кызмат кылып, эч нерседен жок калган, курсак тойгузуп, кору болгудай жан эмесмин. Сендей коркок чал менен жашабайм.
үй седикетип алып, эми сөзүн танат. Сыйга деле татыксыз экенсиң. Балдарыңа сөзүң өтпөй, кой, сага кор болгончо кетип калайын. Жакшы эртерээк билип калдым, бекер убакыт өткөрбөй, деп сенсирип урушуп жүрөт. Такси чакырып, уктап жаткан кыздарын ойгото баштады. Оозуна келгенди сүйлөп бүтпөй койду. Эмне алып эмне койгонун деле карабаптырмын. Көп нерсени жүктөп кеткенге үлгүрүптүр. Эсиме жара чыгып, акча койгон жеримди биле турган оюма келбептир. 1 саат мурун сыйда отурсам, 1 сааттан кийин ойдо жок чырда аралашып жүрөм деп ким ойлоптур? Кетти. Таң калып бүтпөй койдум. Коёзунан чуалбаган жоош аял мынтип балама каршы кылып, мени укпаган сөздөрдү айтып, шып этип чыгып кеткенине көрсө, ар үйдүн эшигин аттай берип, укмуш артист болуп калат экен да. Бекитайымдын мүнөзүн балдарымдын апасы мамилесин эстеп алып, өмүрүмдө экинчи жолу ыйладым. Кечирим сурап жаттым. Элге кошулуп, эс алууга деле алып барбадым. Бир күн болсо көңүл ачып ал деп тойго деле эришип албадым. Тирүүлүктүн түйшүгүн тартып жүрө берген экенсиң. Мен жумушка эле барганым болбосо жөн эле жашап жүргөн экенмин. Бекитайым, кечир мени, деп төгүлүп ыйлап жаттым. Ошентип өз балдарыма жаман көрүндүм. Тамакты да салып, үйүмө киргизип коет. Айла жок, ушуга да шүгүр деп жеп алам. Көп күнөө өзүмдөн кеткен экен. Азыр мен курсагымды тойгузуп койгондой эле, мен балдарыма жаш убакта курсагын, кийимин камсыз кылып, окуусун сурап койчу экенмин. Балдар менен сүйлөшүп, сырдашып көргөн эмескенмин. Шаарда таанышым бар, тууганым жок. Кошуналар катташпайбыз деле. Жүрөгүм сыгылып кетти. Тоо тарапка кеттим. Ошол жакта жүрө турайынчы. Азыр сонун убак. Жок дегенде дарылайт болуш керек. Алаксып келейин. Балам, кызым издешет бекен. Ал жакта бала күнүнүн изи бар. Жүрөгү таза досторум бар. Аз убакыт болсо да өзүмдү дарылайын деп баратканмын. Мына иним, тоого жете электе кечирим сураганды үйрөндүм. Күнөөмдү моюнга алдым. Кудай буйруса, баары жакшы болот деген үмүт кылып баратам. Убагында жараткан берип койгон жан дүйнө тынчтыгын баалабай жоготуп алып айла кеткенде, аны башка жактан издеп табарына көзүм жетпеди. Бирок аяп бараттым. Колдо бар алтындын баркы жок дей бербей, кийинки көчүлүүчүлөр барктап жашалып өтөлүчү. Жашоону биз күтпөгөн жерден өз багытын өзгөртүп жибере турбайбы? Болгону биз баарына даяр болуп барышыбыз зарыл экенин эстей жүрөлү. Жол уланат. Өмүрдүн өзү ушул узун жолго салыштырып бараттым. Улам токтотуп, ар бирибиз жетчү жерибизге түшүп калып жаттык. Өмүр сапарыбыз бүтпөс болсочу дей албайм.